Президентке үнүбүз жетсин деп мына жерде турабыз. Үнүбүз жетсин. Үнүбүз жетсин. Үнүбүз жетсин. Үнүбüz жетсин. Үнүbüz жетсин. Акыйкатсыз иш жүрүп атат биякта. Акчалуу адамдардын сөзү сөз болуп, карапайым элдин үнү жетпей атат. Биздин талап ошо. Биз Талгатты бошотуп ийгиле деп эчтекени сураган жокпуз. Биздин бир гана талап ошо мыйзам чегинде биздин Шамиев Талгатка адилеттүү сот чечимин чыгарып берсин. Ал дагы билсин канча жыл отурат, кандай болот. Кылмыш болгон окуя болгон жерде эмнеге ошол Нарын шаардык сотунда каралган жок? Бир. Экинчиден, Талгат тарабынан ошол тергөөдөгү болгон жалааларга ылайык карама каршы көргөзмө берилгенде, ходатайство берилгенде, мындан 10го жакын бир кайрылуу жасалганда ага ылайык жооп болгон жок. Бул жерде эмнеге ошол жабырлануучу тараптын ошол эле Алмаз Сулаймановдун аялы кош бойлуу болгондугуна байланыштуу бул жакка которулду деген бир жүйөнү келтирип атышат. Бирок эмнеге ал сыяктуу мындай майда же болбосо ушундай кайрылуу ходатайстволор каралат дагы? Эмнеге бул Талгат тарабынан айтылган ходатайство бир дагы каралбай, ачык ортодо мындай нараачылык боюнча калып атат? Биз бир гана адилеттүү сотту талап кылып атабыз. 2 жыл болгона калды. Же сот каралбайт. Нарында өтө турчу соту Бишкекте каралып атат тергелип. Жана Бишкек шаарында 1-май райондук сот отуруму ошол жерде өтүп атат. Биздин талабыбыз сот Нарында өтсүн, тергөө Нарында өтсүн. Адилеттүү сот болсун. Жана Терметчиковду алмаштыргыла. Мындай саткын соттор бизге кереги да жок.